Аялдын ден соолугу алдын ала жана кам көрүү. Чындыгында биз өзүбүзгө алдын ала кам көрбөй турган болсок, анда бизде деген бир туура эмес азыркы күндө тилекке каршы дүйнө жүзүндө онкологиянын саны артып турган мезгил, ушунчалык гинекологиялык жактан көйгөй көп болуп, жатында ампутация кылган учурга чейин жетип атат да. Мен бул проектте 7 жылдан бери иштеп жүрүп, биз эгер алдын ала өзүбүзгө профилактика жасаганды үйрөнсөк, анда биз көбүрөөк өзүбүзгө жардам бере алат экенибизди түшүндүм да. Өзүбүзгө обязательно биз алдын ала кам көрүшүбүз керек. Жанагы ооруп, анан врачка барып көрүнгөнчө, анын алдын ала өзүңдү караган бул бир топ арзан болот, бир топ чөнтөгүңө үнөм болот да. Аялдын ден соолугу үй бүлөнүн ден соолугу деп айтылат. Эмнеге? Эгерде аялдын дени сак болбосо, аял киши күлүп жүрө албайт, аял киши мамиле жасай албайт, даже өзүңдүн жолдошуңа, жакын балдарыңа жакшы мамиле жасай албайсың да. Башка сырттагы сенин командаң, бизнесиң, киреше тапкан сенин башка жумуштарың жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Сен коллективиңе да жакшы мамиле жасай албайсың. Анткени адамдын организминде бардык витаминдери жетишсиз болсо да, бир эле мисалы биз темирди алалык. Темир жетишсиз болгон, мен өзүм ошол темир жетишсиздиктен көп жыл страдать эткенден мен аны билген эмесмин. Мына ушул проектте иштеп баштаганда мен түшүндүм да, ошол темир канчалык организмде азайса, бир эле витаминди айтканда, ошол учурда адам мындай аял киши кыжырданып, эч кимди жактырбай, бир өзүнө өзү түшүнбөгөн бир состоянияда болуп калат экен да. Аны түшүнгөндөн кийин мен темирди толуктайын деп баштадым да. Темирди толуктайын дегенде эле, эгер организм ага даяр болбосо, анда биз ал учурда темирди даже толуктай албайт экенбиз да. Ошондуктан биз биринчи очередь үй бүлөбүздө ошол кутту кармаш үчүн дагы биз мындай өзүбүзгө өзгөчө кам көрүшүбүз керек. Эмнеге азыр аялдар көп ооруп жатат? Стресс болуп жатышат, уйкунун жетишсиздигинен, туура эмес тамактануудан. Туура эмес тамактануу болгондо биз ошол жакшы эле тамак ашты алып тамактанганга аракет кылып атабыз, бирок тилекке каршы тамак аштын дагы курамында ар кандай кошулмалар болуп атат да. ГМО болуп атат, вкусоусилитель болуп атат, сахардын өзү кошулбайт, сахарозаменитель, красительдер, ар кандай кошулмалар кошулгандыктан, кандай сонун тамакты тандап жесек дагы тилекке каршы биздин организм жетиштүү витамин ала албай жатат. Аябай химияларды көп колдонуп жатабыз. Биздин даже эмнелерди, идиш аякты жуй турган каражаттарыбыз, кийимдерди жуй турган каражаттарыбыздын курамында дагы ошол мындай кошулмалар, өтө химиялык кошулмалар көп болуп жатат. Экологияны алалык. Экологияда болсо, даже эртең менен эрте саат, мисалы мен 6-да, 5:30-да басканы чыгам, мына ошол учурда даже уже автоунаалар көп. Таза абада дем алуу, таза аба бул биздин организмге өтө маанилүү, бирок ошол таза абадан дем алуу дагы өтө аз болуп жатат. Андан сырткары организмдин булганышы. Бизди өзү жараткан сонун кылып эле биздин организм структурасын жараткан. Мындайча айтканда, биздин организмге келген уулуу заттарды биздин бөйрөгүбүз, боорубуз өзү деле самостоятельно тазалай турган күчү бар да. Тилекке каршы ошол уулуу заттар өтө көп кирип жаткандыктан биздин органдарыбыз аларды самостоятельно тазалап жетише албай калып атат да. Ошонун негизинде организмде уулар көп болуп, бизге ар кандай ооруларды алып келип атат. Ооруну күтүп олтурбай, качан мен ооруйм, кайсы жерим ооруйт деп, же качан постелге жатып калган адамдарды мен оорукчан деп эсептечүмүн. Басып жүрүп, белиң ооруп атса, башың ооруп атса, обезболивающий ичип коюп, мен муну өзүм лично норма деп эсептегем да. Ошол качан постелге жатып калган күндү күтүп олтурбастан эле, алдын ала эле биз өзүбүзгө кам көрөлү. Гинекологиялык жактан азыркы күндө ар бир экинчи аял десем даже аз болот да. 95% айымдар эрозия, киста, миома, эндометриоз, аденоцит толтура бир көйгөйлөр менен кайрылышат да. Мен ушундай болуп ооруп калдым, айыктырсам болобу? Жок, айыктырганга чейин эмес, сиз мына ошол оорулар пайда болгонго чейин аракет кыла турган жолдор бар экен. Мен ал жолду өзүм да билген эмесмин. Азыркы күндө 10 жылдан бери мына ошол жолго түшкөнмүн. Ал эми биз ошол эгерде алдын ала турган болсок, биринчиден биз өзүбүздө стресс болбойт. Ооруп калган адам больницага жүрүп, ал адам өзүнө аябай көп биринчиден убактысын коротот, экинчиден де өзүнүн нервин коротот, өзүнүн эле эмес, үй бүлөсүнүн дагы энергиясын алат. Анткени үйдө бир адам ооруса,
эмне болсо ошо болсун деп отура албайбыз да. Сөзсүз түрдө биз переживать этебиз, кыжаалат болобуз. Жана акча дагы көбүрөөк кетет, финансыга дагы бизге минус болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Аял организми өзү эле сигнал берет да. Мисалы, эгерде сизде азыркы күндө ич катуу болуп жаткан болсо, же болбосо чарчоо болуп жаткан болсо, гормон бузулуу болуп жаткан болсо, белиңиз ооруп жатабы, цикл бузулуу болуп атабы, же шишик болуп атабы, энергияңыз жок болуп, эч нерсе кылгыңыз келбей, бүгүнкү нерсени, бүгүнкү жасай турган жумушуңузду эртеңкиге жылдырып жатасызбы, бул уже сигнал. Уже организмде мындай кыйналып, уже бизге мени кара, менде уже кыйынчылык болуп атат деген сигнал. Ошондо дагы если карабастан обезболивающий баягы бир таблеткаларды ичип коюп жүрө берсек, анда эмне болот? Ал оору, обезболивающий таблеткалар ооруну болгону убактылуу уктатып коет. Ал кетпейт, анын тамыры өсө берет, тамыры чоңое берет. Эгерде бизде бир дарак болсо, ошол даракты барып туруп биз ал даракты кыйып туруп кесип алып койгон болсок, анын тамыры калат да, ал болсо кийинки жылы андан дагы көп болуп чыгат. Ошондой эле организмге чыккан могул азыркы кистополип сыяктуу өсүндүлөр, миомаларды деле барып туруп кесип алып койгон менен, операция жолу менен алардын тамыры калып атат да, алар кайсыл жактан пайда болгон причинасы жоюлбай калып атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн менин ден соолугум только мага керек. Биринчи орунда мага керек. Ошондуктан сиздер өзүңүздөргө кам көрбөсөңүздөр, сиздерге эч ким кам көрбөйт экенин биз түшүнүшүбүз керек. Бир гана продукт жетишсиз. Келишет дагы адамдар, мисалы, ушул продукция сенин бооруңду тазалайт десе, мага ушуну эле берип койсоңуз, мен боорумду тазалап алайын деп айтышат. Күнчечак сенин женский жакта көйгөйүңдү чечет десе, күнчечактан эле 2 упаковка берип койсоңуз, мен көйгөйүмдү чечип алайын деп айтышат да. Бул жетишсиз. Организмди комплексный карашыбыз керек. Анткени биздин ошол жатындын үстүндө эле бизде деген жоон ичегибиз турат. Жоон ичеги организмде өтө чоң функцияны аткарат. Эгер жоон ичеги организмде бизде таза болбосо, 70% организмдеги оорулар жоон ичегиден келет. Даже жоон ичегиси жакшы иштебеген запор болгон адамдардын давлениясы бийик болушу мүмкүн. Ал адамдын башы ооруйт, жоон ичеги биздин бардык жагыбызга влиять этет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биздин даже жеген тамагыбыздын баары жоон ичеги аркылуу өтөт. Эгерде сиз бир витаминди алып ичсеңиз, например, кальций болсун, элдер айтат да, кальций берип койсоңуз, мен чачым түшүп атат, мен тырмактарым сынып атат, мен бутум ооруп атат дейт да. Бирок кальций деген бир нече этапты басып өтөт да. Ал деген биринчи кишечникке, ашказанга, ашказандан деген ичегиге барат, ичегиден канга, капиллярга, анан эң акырында сөөктөргө барат да. Ал кальций бара турган жолдун баары эгерде булганган болсо, анда ал кальцийдин ичүүнүн кажети жок. Ал болгону эле эмне болот? Кайра эле унитазга кетет дагы, золотой унитаз кылып, унитазды толтура бересиздер. Ошондуктан сөзсүз басып өтө турган жолдорду биз биринчи деген кишечникти тазалап, андан кийин биз канды тазалап, уже каалаган витаминди берсек болот. Муну кандай түшүндүрсөм болот сиздерге? Например, биринчи айыл жеринде жашаганда, мен айылдан эле чыккан кызмын. Талаага биз эгин эгебиз, мисалы, ошондо деген жерди айдайбыз, топуракты майдалайбыз, анан кийин биз үрөн себебиз, сразу эле барып туруп айдабай эле үрөндү себеп койсок эмне болот? Үрөн сиңбейт, чоңойбойт, өспөйт. Мына организм дал ушундай. Эми биринчи кадам эмне кылыш керек? Биринчи кадам организмди тазалоо. Биз деген токсиндерди, шлактарды жана ичегини тазалайбыз. Боорду колдойбуз, боорду восстановление кылышыбыз керек. Бул деген боор деген гидростанция биздин организмдеги бардык кан тамырларыбызды тазалап тура турган аябай чоң функцияны аткара турган орган болуп эсептелинет да. Ошондуктан тазаланбаган организмге витамин жакшы сиңбейт. Лучше витамин ичпей эле коюңуздар. Организмде паразиттериңиздер аябай көп болсо, паразит бизге керек. Ал деген биздин иммунитетти көтөрүп турат, бирок анын өзүнүн өлчөмү болуш керек. Эгерде ал өзүнүн өлчөмүнөн көп болгон болсо, жаштарга, балдарга болобу, чоңдорго болобу, ал уже зыян берет да. Ал тамак аштан келип жаткан биздин пайдалуу витаминдерибиздин баарын жеп коюп, бизге пайдасы жок. Мен деген ал витаминди ичтим, мен бул витаминди ичтим, бирок мага жардам берген жок, пайдасы тийбейт экен деген жыйынтыкка келип калабыз. Ошондуктан витамин десе эле барып эле соседиңден, эжеңден сатып албастан, ушул витамин боюнча жакшы билген специалисттен сатып алып, специалист менен кеңешип, анан ичкениңиз туура деп ойлойм. Ал эми экинчи кадам, бул калыбына келтирүүчү каражаттар. Булар эмне кылат? Булар деген микрофлораны калыбына келтирет, бул деген иммунитетти көтөрөт, бул деген аялдык баланс,
организмди баланска алып келет, энергияны көтөрөт, биздин гормондорду баланска алып келет. Мына ушу экинчи этапта биз ушул нерселерди жасайбыз. Кан тамырларды тазалайбыз, кан тамырдын ичиндеги биздеги вирус инфекциялардын баарын количествосын азайтып калыбына келтиребиз. Кан тамыр таза болбосо дагы мына бизде ошондой баарыбызда эле вирустар жашайт, баарыбызда эле инфекциялар, ал нерселер бар. Эгерде биз иммунитетибизди көтөрбөсөк, алар күчтүү болуп келет дагы бизге зыянын берип баштайт. Мен мисалы өзүмдөн байкагам, мага герпес чыга берчү да. Көрсө ал иммунитеттин аздыгынан чыга берчү экен. Мен аны билген эмесмин, баары эле герпеске каршы эле эмелерди ичип, медицинский таблеткаларды ичип, ой мен герпестен айыктым, бирок кайра эле бир айдан кийин келе берчү. Көрсө, мен убактылуу эле аны уктатып турган экенм инфекциянычы. Инфекцияны деген биротоло түшүрүш үчүн иммунитет көтөрүлгөндө алар бизге зыян бербей калат экен. Үчүнчү кадам витаминдерди толуктоо. Мына биз эми организмди даяр кылдык, жолдорубуздун баары ачык. Каалаган витаминиңизди ичсеңиз болот. Б витаминди ичиңиз, нерв тамырларыңыз, мээңиз сонун иштеп баштайт. Мисалы темирди ичиңиз, жинденбей, кыжырданбай, оор басырыктуу, сабырдуу болуп каласыз. Даже Б витамин жетишпесе, эрк кудурети деген аябай сонун кетепте айтылган. Адамдардын Б витамини жок болсо, эрки аз болуп калат экен да. Вот ошондуктан адам өзүнүн симптомдоруна карап туруп эле кайсы витамин керек экенин түшүнүп алса болот. Эгер билим ала турган болсочу, кальцийди ичиңиз, Е витаминди ичиңиз, чачтарыңыз жылтырап, тырмактарыңыз жылтырап сынбай турган болуп калат, буттарыңыз оорубай турган болуп калат. Азыркы күндө мисалы белоктун толтура түрлөрү чыгып атат, спирулина, коллаген дегендей толтура нерселер бар. Мына ушулардын баарын толуктабай туруп эле мен маткамды восстановление кылам деген бул туура эмес болуп калат. Матка дагы организмде болгон бир орган. Биз ага күн чечекти сала берсек, организм анда болгон витаминди кайра алып коет дагы, эмне болот? Кайра эле воспаление, кайра эле кайталанат жанагы эрозия, кайра эле выделение келип атат, неприятный запах келип атат, кайра эле менде эч нерсе результат болбой эле кайталанып атат. Бул продукт убактылуу экен деп түшүнүп калабыз. Күнчечек аялдардын колдоосу. Мен сүйгөн, мен ушунчалык ушул продукцияга жолугуп калганыма мен жаратканга чексиз ыраазымын. 2016 жылы баламды, 4-чү баламды төрөгөндө, баягы 3-4 балама витаминдерди курсакта көтөрүп жүргөндө, эмизип жүргөндө балдарга витаминдерим кеткен экен дагы. Тилекке каршы организмде витаминдер азайып, ошондо менде матка сокращение болбой, даже менин гинекологум ар түрдүү свечаларды жазып жардам бербей калганда, мен күнчечек продукциясын биринчи жолу колдонгом. Ошондо дагы коркуп, гинекологума чыгып, Аида, пожалуйста, күнчечек деген бар экен, колдонуп көрсөм болобу десем, жок, тахмина андай нерселер болбойт, только менин назначением боюнча деп айтканда, гинекологумду укпай, андан бекинип, ушул күнчечек продукциясын алып колдонуп, мен мощный результат алгам. Даже ошондо да кайра барып гинекологума текшерилгенде, эмне кылдың, сонун болуп, сокращение болуптур, сонун болуп калыптыр баары дегенде дагы, жанагы мага келбейми деп айтпасын деп коркуп күнчечек колдонгонумду мен айткан эмесмин. Представляете, биз канчалык деңгээлде мен даже өзүмдүн ичимдеги ошол нерсени айта алган эмесмин. Ошондон бери мен буйрусам, мынакей быйыл 2026 10 жылдан бери күнчечек продукциясын колдонгом. Ошол кезде менде 4,5 жылдан бери молочница, зуд болуп жүргөн аябай чоң көйгөйүм бар эле. Күнчечекти колдонгондо матка сокращение болду, бирок менин молочницам кеткен жок. Качан мен азыркы айткан 3 этапты кайра кайталап 6 ай лечение алгандан кийин мен молочница, зудтан полностью айыккам да. Азыр Аллахыма чексиз шүгүр. 6 айда бир жолу күнчечек продукциясын профилактика үчүн колдоном. Менин эч жерим оорубайт, мен укмушмун деген аялдарга сунуш. 6 айда бир жолу 2 упаковка гель күнчечекти колдонуңуздар жетет. Ал эми аябай мындай бардык нерсенин башаты болгон, баягы памперс дегендей эле мен азыр сиздерге прокладкалер жөнүндө айткым келет да. Барыңыздар прокладкалерди караңыздар. Прокладкалерде атайын знак болот. Мына ошол знактын ичинде эч нерсе жазылбаган болсо, атайын мондай 3 бурчтук болгон знак болот. Аны мен сиздерге дагы башка эмнемден көрсөтүп берем. Ошол знактын ичинде эгерде эч кандай жазуу жок болсо, значит бул первичный, стерильный, таза сырьёдон жасалган дегенди тастыктайт. Мен только почти 12 жылдан бери таза стерильный сырьёдон жасалган прокладкалерди колдоном. А 10 жылдан бери именно мен ушул эмени Sansella сериясынын прокладкасын колдоном. Ага чейин башка болчу. Мунун жакшы жери ичинде анионовый чип коюлган, жана күнчечектин талканы коюлган да. Бул дегени эгерде анын ичинде 12, даже 22 деп жазылып турганын мен мурда колдончу экем да. Көрсө менин молочница, зуд мага кайдан келгенин мен кийин түшүндүм да.
көңүл бурабыз. Эгерде келечекте биздин азыркы кыздарыбыз булар, келечектеги энелер, эгерде биз аларга азыртан кам көрүп, туура кам көргөндү үйрөтпөсөк, алар өздөрү билишпейт. Бизге кичинекейибизде көп адамдар энелерибиз айткан эмес да, алар ага күнөөлүү эмес, алар жөнүндө өздөрүнүн да маалыматы болгон эмес. Биз азыр кыздарыбызга жеткиришибиз керек. Анткени күндөн күнгө бизде Кыргызстанда, мен дүйнө жүзүн айтпай эле коеюн, статистикада бесплодие аябай көтөрүлүп баратат. Күндө 5-6 адам бесплодие менен кайрылып атат. Жап-жаш 18 жаш, 20 жаш, 22 жашта турмушка чыккан кыздар жөндөн жөн эле боюнда болбойт. Барып текшерсе баары жакшы, боюнда болбой жатат деп канчалаган эко кылдыргандар күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ошондуктан менин аябай чоң миссиям Кыргызстанда табигый жол менен мурдагыдай эле төрөгөн аялдардын саны көбөйсө, бесплодие азайса да, бул менин аябай чоң миссиям болуп эсептелинет. Туура прокладканы кыздарга колдондурсак, алар деген туура чоңоет. Жатында аларда бардык витаминдери бар болуп, эч кандай воспалениясы жок болуп, бардык уруктуктары ордунда болуп чоңоет. Мына ошондо ал кыздар табигый жол менен эле төрөшөт. Бардык нерсе биринчи памперстен, экинчи прокладкадан болуп туруп, мына биз ушул нерсеге келип калдык. Мурда Европа, Америкадан уксак, азыркы күндө Кыргызстанда эле ошол нерсе көбөйүп бара жатат. Эми ошол жерде жазылган жазуу эмнени тастыктайт? Эгерде 3, 4 же 12 деген жазуу бар болгон болсо, анда бул ошончо жолу таштандыдан обработка болуп жасалган прокладка деп эсептелинет. Көрдүңүздөрбү? Алар синтетика болот дагы. Биз ошол именно месячный цикл келип аткан убакта бизде организмдеги зыяндуу кандардын баары сыртка чыгып кетиш керек. Организм бизде тазаланыш керек. А бизде наоборот эмне болуп атат? Синтетика прокладканы коебуз, ал кандар келет дагы кайра биздин организмге инфекцияны толтуруп коюп атат. Анткени дышать этпей турган прокладка колдонуп атабыз да. А стерильный первичный сырьёдон жасалган таза, эгерде биз прокладканы колдонсок, эгер прокладка колдонбосоңуздар делечи, мен сиздерге айтарым да, таза эле материалдан эле кое алсаңыздар болот да. Эң жакшы вариант ошол. Эгер такыр жолу жок болуп жатсачы, көп болсо айына 200 сом, 300 сом көбүрөөк коротосуздар. Бир жылда көп болсо 4000 сом ашыкча акча. Зато келечекте сонун организмда кыздарга түшүндүрүшүбүз керек бунучу. Келечектеги энелер, мына биз ошол кыздарыбызга бул нерсени жеткиришибиз керек. Бардык энелерге бул нерсени мен аманат кылгым келет. Андан кийин уйку эң күчтүү восстановление. Ооба, уйкунун ордун бир да препарат, бир да витамин баспайт. Биз өзүбүздү алдайбыз. Мен кеч уктап атам, магний ичип коеюн, магний цитрат, магний глюконат, мен кеч уктап атам, мен деген успокоительный ичип коеюн, жок, андай болбойт. Организмде уйку менен суунун ордун эч нерсе баса албайт. Жана кыймылдын ордун эч нерсе баса албайт. Андай препарат жок тилекке каршы. Биз вовремя укташыбыз керек. Эгер кеч уктасак эмне болот? Кеч уктоо адамга стресс алып келет. Именно гормондорду бузат. 10-дон 12ге чейин бизде бактылуулук гормону организмде бөлүнүп чыгат. Эгерде биз канчалык акча таап, канчалык жыргап жашап атсак дагы, эгер бактылуулук гормону бизде толук бөлүнүп чыкпай жатса, биз анда бактылуулукту сезбейбиз. Жашоонун рахатын ала албайбыз. Тапкан акчабыздын керек болсо рахатын, байлыгыбыздын рахатын көрө албайбыз да. Эң чоң жасай турган жумуш бул жашоодо саат 10-до 12ге чейин укташ керек. 10-до уктап эртең менен 4-тө деле ойгоно бериңиз да. Боло берет да. Бирок мен 4-тө ойгоно албайм, мен 5-те ойгоном. Иногда гана бир 4:30 ойгонбосом. Мына ушундай кыздар, мунун ордуна эч нерсе баса албайт. Организм чарчайт. Бүгүн болбосо эртең бир күнү отказ берет. Организм жанагы автоунаага окшош да. Бүгүн бир жери тырыктаса, каратпасаң, эртең көбөйөт. Акыры барып бир жылдын ичинде моторун алмаштырыш керек болуп калат. Моторун алмаштырганча лучше жаңы эле унаа сатып алган жакшы, туурабы? Бүгүн сиздердин бир жериңиздер ооруса, көңүл бурбасаңыздар, ал бири-бирине кошот. Мисалы, сизде өт жакшы иштебей жатабы? Бүгүн эгер өтүңүздү карабасаңыз, эртең боорду жакшы карабасаңыз, уйку безиңизге түшөт. Уйку бези карабаса, уже сизде изжога болот, кислотность повышение болот. Кишечник жакшы иштебей калат. Өт жакшы иштебейби? Кишечник жакшы иштебейт. Кишечник жакшы иштебегенде болду, бүттү. Гинекологический жактан эч качан көйгөйдөн чыга албайсыңар. Анткени матка эң түбүндө турат да, бардык органдар кишечник анын үстүнөн басып турат дагы. Болду, бизде жыйынтык болбойт. Аял өзүн биринчи орунга коюш керек. Ооба, биз өзүбүздү биринчи, өзү негизи эле кыргыздын сонун сөзү бар да, өзүн баалабаган адам бирөөнү баалай албайт. Өзүн сыйлабаган адам бирөөнү сыйлай албайт да. Мен өзүмдү баалабасам, башка бирөөнү мен от души баалабайм. Ага мен балким подхалимство кылып жакшы сүйлөшүм мүмкүн, балким пайдасы тийип калат деп жакшы мамиле кылышым мүмкүн, балким жакшы көрүнөйүн деп жакшы мамиле кылышым мүмкүн, но от души мамиле жасай албайм. Анткени мен жашоодогу эң чоң проект болгон мен деген проектти баалаган жокмун. Кантип мен сен деген же силер деген проектти баалай алам? Өзүңүздөрдү биринчи орунга коюңуздар. Биринчи орунга коюңуздар десе эле, укмуш болуп көчөгө чыгып бүгүндөн баштап мен айтканым болот эмес. Өзүңүздөрдү сүйгөндү үйрөнүңүздөр. Эрте уктап, жакшы тамактарды жеп, өз убагында тамактанып, физический жактан кыймылдап, гимнастикаларды жасап, мына ушуларды жасоо
бул өзүңдү сүйүү деген кымбат баалуу нерсе алып кийип алуу эмес же башка нерсе эмес, мына өзүңө болгон мамиле. Профилактика бул сүйүү. Чындыгында эгерде ким өзүнө алдын ала эч кайсы жери оорубай туруп, мен Б витамин ичип коеюнчу, нерв тамырларында проблема болбосун, мээм жакшы иштесин, мен деген С витамин ичип коеюнчу, менин организмимде иммунитетим бийик болсун, мен деген күн чечакты коюп коеюнчу, менде женский жакта гинекологиялык көйгөйлөр болбосун, мен деген железо ичип коеюнчу, менде деген баш ооруу деген, бир кыжырдануу деген нерселер болбосун, мен кальций ичип коеюнчу, сөйөктөрүм жакшы иштесин, муундарымда көйгөйүм болбосун деген адам бул өзүн сүйгөн адам. Тилекке каршы алардын саны аз. Мен ойлойм, биз чогуу мына ушундай өзүн баалаган айымдардын катарын көбөйтөбүз. Анткени өзүн баалаган энени гана балдары баалай алат, жолдошу баалай алат да, үй бүлөсүндө орду болот, коомдо орду болот ошол аялдынчы. Миллиондогон акчаларды кармайт дагы, бирок ой жолдошум урушат, ой мындай болот деп коркуп жүргөн аялдарды деле көп көрүп жүрөбүз. Ошондуктан өзүбүзгө болгон сүйүүнү көтөрсөк, биз эч кимди өзгөртө албайбыз. Дүйнөнү өзгөртө албайм мен, бирок мен дүйнөнүн өзгөрүшүнө салым кошо алышыма мен ишенемин. Бүгүн чечим кабыл алыңыз. Ден соолук боюнча консультация алууну кааласаңыз, анда сиздер ден соолук деп жазыңыздар. Сиздерге биздин менеджерлер жооп берет. Ал эми мен киммин? Мен Тахмина Асанбаева. Ушул айтып жаткан билимдердин баардыгын ИПАР корпорациясынын партнеру болуп, ошол жактан билим алып, ошол корпорацияда дипломированный специалист болуп, алган билимдерим менен сиздер менен толук бөлүштүм. Азыркы күндө мен айтып жаткан ушул продукциялар Кыргызстанда, СЭЗ Бишкекте өзүбүздүн продукция, американский GMP стандарт менен өндүрүлүп жатат. Кыздар 1 жыл болду. Кудайым буйруса, экспортко чыгып жатат. Бул продукциялар бизде Минздравдын көзөмөлүндө турат. Ал эми консультация, аялдардын ден соолугу жана профилактика боюнча сиздерге эшигибиз ачык. Сиздер менен мен эмне дегим келет да, жок дегенде болжашууга келип, кимдир бирөөнүн, кайсы бир аялдын бир жакшылыгына, оюн же ден соолугун же бир материалдык жактан бир жашоосун жакшы жакка өзгөрткөнгө себепчи болгон болсом, анда менин максатым орундалып жатат, менин миссиям аткарылып жатат.